Biz muhafız kazayka bulduk. Birge işleyiz. Kaça patent төлөйсүз patentке? 2100'e bir ayda. Tovar обороtunuz kançaga barат bir ayda? Açık söylesöylüz da жашыл бар. Точносын санабай эсере. Канча экен санабай. 8 milyonga чыгабы? Yok çıkmayın. Чыкпайт, Сода өтө жай. Азыр 5-6дан сумка сатып атабыз, эртең менен кечке. 5-6'dan сумка сатасыңар. Андан калган пайдабыз масса ашаташпаса жок. Значит 8 milyonga чыкпаса, арендабызды азыр мына эң мыкты моментте арендадан араң эле актабаган күндөрү да болот. 8 milyonga çıkmasa tovar оборотунуз жылда саткан мисалы выручкаңыз 8 milyonga çıkmasa, sizge эчтеке албай сатканга пайдалуубу? Patentке төлөбөй 1100, 2100 ай сайын патент албай сатканга макулсузбу? Makul пайдалуу. Бирок кассовый аппаратта биз актай албайбыз. Жок, кассовый аппарат эмес. Смартфонуңузга эле приложение кыласыз. Барбы смартфонуңуз? Приложение киргизесиз. Ушуган кимден товар сатып алып атасыз, оптом мисалы көрсөтөсүз. Анан кайра ушу жерден электронный эле чек басып коюп тура бересиз. Бул налоговыйга кетип турат да. Силерге мунун эч оорчулугу жок. Коркунучу да жок. 8 миллионго жеткен болсо уже автоматически түрдө канча төлөбүз? Мен азыр сурап көрөмүн. Көбүнүкү эгер 8 миллиондон ашып кете турган болсо, биз порогду 15 миллионго чейин көтөрүп берели деп атабыз. Анан 15 миллиондон аша турган болсо, 30 миллионго чейин 1% төлөйсүз. Жакшы болот. 1%, 5 эмес, 10 эмес. 30 миллиондон ашса, налоговый кодекс менен төлөйсүздөр да. Түшүндүрүү жумуш алып барса эле элдин баарын түшүнчүдөй. Бизде 80% сатырылма жоюш. В основном 8 миллионго жетпейт. Особенно 80%. Вот тем более мына. 80% силер налог төлөбөй иштейт экенсиңер да, ошондо патент албай иштейсиңер. Биз тек гана жана оптом поставка кылгандардан ошондо налогун төлөп турсалар, ошондо силер төлөөчү налогду алардыкы жабат да. Алардыкы жабат.